MC işi баштайберсек болот го деп ойлойм. Баарыбыз даяр болсок. Кыргызстан деген каналыбыз бар. Ошол жерге бүт маалыматтардын баарын катыштырабыз. Бул жерде деле көрсөңөр болот вебинарларды. Андан кийин кайталап бүт бул запистердин баарын бияка да кирип көрсөңөр болот. Бүт запистерде бар. Эми акыркы күндөрү биз мондай PISA жөнүндө маалымат кылганбыз. Кыскача маалымат кыргыз тилинде, орус тилинде, ошол атайлардын арасында, коллегалардын арасында таратсаңар болот бул эмелер, материалдарды. Эми бул Facebook страничканы биз көбөйтөбүз, маалыматтын баарын ошол жерден алсаңар болот. Эми бүгүнкү күндө биздин урматтуу коллегалар, мен уруксат болсо расмий тилинде өтөйүн. Маалымат катары бизде кыргызча котормо бар. Кыргыз каналында которчулар иштеп атышат. Ошол жерге да өтсөңөр болот. Орус тилинде маалымат алсаңар, бул каналда калсаңар болот. Эми расмий тилинде өтөйүн. Галина Сергеевна, добрый день. Любовь Анатольевна, добрый день. Рады вас еще раз поприветствовать. Я в приветственном слове еще раз поделился с коллегами информацией о тех каналах, которые у нас присутствуют. У нас есть PISA 2025 Кыргызстан, где все трансляции у нас сохранены и ведутся в онлайн-режиме. Также у нас есть телеграм-канал, мы создали, там более 1400 подписчиков, мы вот там уже обмениваемся информацией. Вот. И, как я сказал, у нас вебинар состоит из 12 тем больших, интересных. Мы специально их объединяем с экспертами по методологической части, да, и с экспертами, которые работают уже на практике с цифровыми инструментами в образовании. Вот, сегодня у нас очень интересная тема. Вот. Она называется «Как развивать грамотность чтения электронных текстов». И у нас, как всегда, наши любимые, учителя, так называют, менторы, Любовь Анатольевна, Галина Сергеевна, передаю вам слово. Добро пожаловать. Я прекращаю демонстрацию экрана. Да, Эдуард, большое спасибо за предоставленное слово. Дорогие коллеги, слушатели наши, друзья, все те, кто заинтересован, действительно наша большая аудитория заинтересованная в том, чтобы больше узнать о ситуации, связанной с подготовкой к исследованию PISA. Много сейчас говорится в Республике Кыргызстан. И вот семинар, который мы проводим, и посвящен тому важному направлению обучения в цифровой среде. И Эдуард уже сказал, что мы таким образом выстроили этот семинар, что у нас есть специалисты в области цифровых ресурсов, и они замечательно сделали презентации, будут это делать. И другая команда, дополнительно, специалистов, которые непосредственно занимаются системой образования, в системе образования разработкой стандартов, разработкой учебно-методических материалов. И вот мы так выстроили нашу часть, что мы уже обсуждали и начали обсуждать проблему формирования читательской грамотности, формирования, естественно, научной грамотности. Впереди у нас еще будет интересный вебинар, связанный с математическим образованием. А вот сегодня мы будем
серьезно обсуждать проблему формирования навыков чтения электронных текстов. Сегодня такая методическая будет лекция, наша с вами презентация в данной очень важной области, потому что в исследовании ПИЗа, к которому готовится Кыргызстан, есть 3 важнейших основных направления: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность. И читательская грамотность – это основа вообще успешно выполнения заданий в любом направлении, и вообще основа нашего эффективного функционирования в нашей жизни. Если мы умеем читать, если мы понимаем смыслы того, что мы читаем, любые тексты, то все нам удастся сделать, выполнить все наши задачи, которые перед нами стоят. Любовь Анатольевна, передаю вам слово. Это главный наш специалист в этом направлении в России. Пожалуйста, Любовь Анатольевна. Так. Сейчас. Как всегда, коллеги, задавайте вопросы, пишите их в чате. Наши переводчики нам помогают их переводить. Здравствуйте, коллеги. Еще раз начнем нашу сегодняшнюю лекцию. Я надеюсь, что она будет вам интересна, но я бы хотела сказать, что тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она очень сложная, потому что это новое направление, оно еще только становится, и вопросов больше, чем ответов. На прошлой лекции мы с вами говорили о цифровом чтении. Я думаю, что часть людей, кто из слушателей уже были на этой лекции, но очень кратко, сжато немножко собственно, о том, о чем уже сказано, но немножко с другими акцентами. Акцент сегодняшней лекции на том, как развивать, собственно, грамотность чтения электронных текстов. Но чтобы это обсуждать, надо понимать, а что же такое цифровое чтение. И главное, с чего мы начинаем, что цифровое чтение или чтение электронных текстов требует от человека новых навыков и компетенций когнитивного и творческого характера. Электронные тексты отличаются от печатных во многих отношениях. Ну, здесь первое, иные физиологические условия чтения, мы читаем с экрана. Иной объем текста – это и плюс, и большой минус, потому что на человека обрушивается поток информации, объем текста электронного часто превышает возможности прочтения, и здесь отсюда возникает собственно, вот компетенция, когда нужно уметь выбрать информацию. Иные связи между частями текста или разными текстами – это гипертекстовые связи, когда человек, в общем, может переключаться и смотреть другой текст, потом возвращаться, переходить еще к третьему тексту, и при этом это все объединено, конечно, это есть некоторое единство, но при этом и связи выстраиваться могут индивидуально очень. Таким образом, при чтении электронного текста требуется гораздо большая самостоятельность. В чем она проявляется, мы с вами об этом тоже поговорим. Но сначала давайте определим главные признаки электронного текста. Исследователи цифрового чтения выделяют 3 эти ключевые признака. Это мультимодальность, нелинейность и интерактивность. Слова все сложные, может быть, даже пугающие в какой-то степени, но надо понять, что, собственно, особой сложности в них нет. Нужно разобраться в их сути. Что такое мультимодальность? Мультимодальность – центральное свойство современных коммуникационных пространств. Эти пространства представлены в виде интернет-сайтов, веб-порталов, веб-каналов, мессенджеров. И пользователь, работая вот с этими, собственно, текстами электронными,
в этих коммуникационных пространствах, он встречается с комбинацией письменной и устной речи, звука и изображения, то есть с разными модальностями, через которые получает информацию или с помощью которых получает информацию. Термин этот применяется и к текстам, и к коммуникативным действиям человека. И термин, в общем, он нацеливает нас на что? Как бы показывает нам что? Что читатель, он работает с текстами, которые содержат различные системы знаков. Язык, изображение, звук. А эта система знаков, эти системы знаков взаимодействуют между собой, они даны в комбинации. И человеку, чтобы такой текст воспринимать, ему нужно включать разные формы восприятия. Вербальное, невербальное, слуховое, зрительное. Собственно, в этом и состоит мультимодальность. Если посмотреть на пример, ну, каков пример вот этой мультимодальности? Например, современный учебник с использованием современных технологий в изучении иностранных языков. Что содержат учебные материалы? Тексты, диалоги, аудиофрагменты, плюс интерактивные игры, викторины для проверки знаний, задания по фрагментам мультимедиа, ссылки на которые могут даваться в виде QR-кодов. И, соответственно, вот такой учебник включает разные формы восприятия информации и предполагает работу с различными системами знаков, и с языком, и с изображением, и звуком. Вторая характеристика или второй признак – это нелинейность или нелинейная организация текста. Части людей это хорошо знакомо. Собственно, если мы говорим о тексте на бумажном носителе, то, в общем-то, он предполагает ну, такую двухмерную информацию, да, линейную и иерархическую. Мы читаем последовательно, слева направо, сверху вниз, переворачиваем страницы. Как мы читаем нелинейный электронный текст? Это, собственно, такая гипертекстовая система информационная. Она хранится в виде электронного текста и позволяет устанавливать электронные связи между информационными единицами, собственно, вызывая их на экран любой простым нажатием кнопки. Но вот эти связи, множественные гипертекстовые связи, они определяют нелинейность, непоследовательность навигации в этом тексте. То есть человек, который начинает читать электронный текст, он имеет возможность самостоятельно выбирать следующую единицу информации, возвращаться к предыдущей. И получается, что он прокладывает свой путь читательский в этом тексте. Не тот, который ему определен, ну вот как в бумажном тексте, когда только страницы перелистываешь, и у тебя вот это чтение справа налево. Ты тут можешь перейти по одной ссылке, вернуться, перейти по третьей ссылке, можешь начало прочитать и быстро пройти вниз и посмотреть конец, ну и так далее. И поэтому такой текст, он предполагает множественность путей чтения. И главное, вот эта нелинейность, она потом, она, собственно, и является и преимуществом, и трудностью, потому что выбор-то надо делать, а выбор, он не всегда прост. Я думаю, что интерактивность, особенно в серии этих лекций, объяснять не нужно, но нам относительно электронного текста важно понять, что интерактивность – это что такое? Это возможность, способность электронного текста активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. То есть здесь очень важное отличие от бумажных текстов, потому что с помощью цифровых инструментов получается, что читатель взаимодействует с содержанием текста,
и даже, может, с автором текста и другими читателями. Мы должны понимать, что интерактивность – это, собственно, базовое свойство цифровых текстов. Пример – межличностная сторона интерактивности текста, проявляющаяся в системе оценки. Мы все с вами с этим знакомы, в этом участвуем, потому что мы можем оценить текст. Оценить с помощью эмодзи мы можем оценить, написав комментарий эмоциональный, оценочный, содержательный. Автор текста может увидеть живую открытую реакцию читателей, он может инициировать диалог или даже полилог. И читатель может написать автору. Вот эта интерактивность, она тоже задает определенные требования к процессу чтения. И как бы обобщая вот эти особенности текста электронного, современные исследователи цифрового чтения говорят о том, что цифровое чтение, собственно, предполагает конструирование текста. Возвращаю вас к тому, о чем мы говорили, обсуждая нелинейность. То есть получается, что природа цифрового текста такова, что она провоцирует выборочное взаимодействие текстом или множественными текстами, и каждый читатель конструирует свой читательский маршрут. Он его выстраивает, то есть он разные кусочки текста или разные тексты, собственно, за счет того, что выбирает, какой текст за каким будет следовать, конструирует свой текст. Потому что два читателя, которые будут читать один и тот же электронный текст, гипертекст, обязательно выстроят свои маршруты по-разному. И вот это очень важно, потому что навыки чтения электронного текста определяются этим. Это очень важно. Хорошо про это сказала вот наш исследователь Сметанникова, которая описывает стратегии чтения бумажного текста, электронного. Очень мне нравится эта цитата. Читатель виртуального текста не следует за автором, не воспринимает текст в авторской логической структуре, а находит свои связи в тексте, создавая при этом свою структуру. Очень точно связано, очень точно сказано. И подтверждается это исследованиями, которые вот провела Марина Юрьевна Лебедева, она сотрудник Института русского языка имени Пушкина. Исследование заключалось в том, что девятиклассницы наблюдали за чтением девятиклассников, которые читали текст электронно и давали комментарии вслух. Это очень интересное исследование, интересное наблюдение. И вот вывод, который она сделала: участники исследования отказывались от линейного последовательного чтения текста от первой до последней строки в пользу нелинейного чтения по сконструированным ими траекториям. В процессе цифрового чтения читатели принимали множество решений по поводу того, какие фрагменты текста, насколько внимательно и с какой целью читать. Вот обратите внимание на это последнее предложение. То есть читатели определяют, какие фрагменты текста, насколько внимательно и с какой целью читать. То есть, во-первых, когда читатель начинает работать с электронным текстом, если это читатель компетентный, у него есть определенная цель, на этой цели надо фокусироваться. И когда мы говорим об интерактивности, мультимодальности текста, нелинейности, мы говорим как раз о трудностях, потому что очень много отвлекающих факторов. И фокусировка на цели чтения очень важна. Здесь эта фокусировка, и волевая, и за счет того, что есть определенная программа, которая позволяет устранить, допустим,
отвлекающие факторы. Но об этом лучше расскажут специалисты об таких программах, которые занимаются, ну вот, собственно, информатикой, да, и цифровыми технологиями. Но такие программы есть, и если нужно сосредоточиться, не терять смысла, то можно отключить какие-то интерактивные вещи. Но самое-то главное – это содержательные вещи, это цель. Потому что если у вас есть цель, тогда, переходя от Мен таанышканда кандайдыр максатыңар бар болсо, ошол текстти окуп баратканда башка шилтеме менен башка нерсени окуган күндө дагы силер баштапкы өзүңөрдүн максатыңарга жооп бере турган ошол тексттен алаксып кетпестен башкы ошо оюңарды топтоп андан ары маалымат ала бергенге мүмкүнчүлүгүңөр болушу керек. Бул абдан маанилүү нерсе. Силер айталы кандайдыр бир фрагмент же үзүндүсүн көргөндөн кийин канчалык деңгээлде аны кунткой окуш керек деп өзүңөр үчүн чечим кабыл аласыңар. Анткени тексттин кээ бир жерлерине мындай бир көз менен эле карап коюп, ал эми кайсы бир үзүндүсүнө кайрадан кайрылып келип дагы жакшылап аны ар бир тамгасын түшүнүүгө аракет кылып окуган учурлар болот да, максатыңарга жараша. Эми окурмандын каттамы же маршруту жөнүндө айта турган болсок, бул жерде мына ушул окурмандын маршрутун кантип куруш керек? Мына ушул окурмандын каттамы дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек, же кандай чечимдерди кабыл алат ошол санариптик окурман, ошол тексттин кайсы фрагментин же үзүндүсүн окуш керек экендигин, жана ошол тексттин үзүндүлөрүн кандай араттуулукта окуш керек экенин, гипершилтемелерге барыш керекпи, ошол жакка кирип көрүш керекпи, жокпу, кандайдыр бир ошол текстке байланышкан интерактивдүү өз ара иштешиш керекпи, же кереги жокпу, же ошол тексттин чектерин айталы кошумча ресурстарды колдонуу менен кеңейтүү керекпи, керек эмеспи деп, мисалы азыркы заманбап окурмандар жанагы электрондук сөздүктөрдү колдонушат, же электрондук ошол порталдарды колдонушат, текст окуп баратканда бир сөз же сүйлөм түшүнүксүз болуп калса, же болбосо ошол текстте берилген фактыны текшериш үчүн башка жактардан, булактардан маалымат издеши мүмкүн. Мына ушул нерселердин баардыгы ошол окурмандын каттамын түзүш үчүн маанилүү болот. Эми биз мына ушул электрондук тексттерди окуп аткан мезгилдеги жөндөмдөргө көңүл буралы. Биз бул туурасында сөз кылганбыз буга чейин эле. Мына ушул жөндөмдөрдү эки топко бөлүп караса болот. Биринчи топ булар минималдуу окуй билүү жана түшүнүү сабаттуулугу жаатында, жана түзүлүштөр менен жана тиркемелер атайын программалар менен иштей билүү жөндөмдүүлүгү болот. Окурман өзү мына ошол издей турган издөө системалары менен менюлар жана мына ошол ар бир жанагы беттерди ачып бере турган функциялар менен функцияларды билиш керек да, ошол текст окуп аткан мезгилде жана ошол көндүмдөргө ээ болуш үчүн белгилүү бир деңгээлде бир адистердин жардам менен билим алганга туура келет да. Жана мына ошол окутууну дагы ушул аларга ушул көндүмдөрдү бериш үчүн колдонсо болот. Жана айталы ушул интерактивдүү булактар менен иштөө боюнча дагы көндүмдөргө ээ болушуна аракет кылса болот. Мен муну анан дагы көрсөтүп берем. Ал эми экинчиси болсо мына ошол PISA 2013 жыйынтыгы боюнча мына ушул текстке баа берүү боюнча дагы көндүмдөрү аныкталган. Ошол маалыматтын сапатын, анын аныктыгын, анан ар кайсы булактардан ошол маалыматты аныктыгын текшерүү мүмкүнчүлүгүн мына ушул нерсеге дагы көңүл бурган. Мына ушул нерселер өздөштүрүү оңой эмес да. Анан ушул нерселерди өздөштүрүү үчүн баягы өзгөчө бир милдеттерди коюш керек болот да алдына. Бүгүнкү күндө мен силер менен мына ушул 3 негизги жөндөмгө басым жасамакчымын. Анткени алар баягы көп суроо берилген, ошолор боюнча көп суроо берилген көндүмдөр болуп саналат.
Айталы ошол Россиядагы билим берүүдө мына ушул маселелерге көбүрөөк көңүл бурулуп келе жатат жана буга ушул көндүмдөргө мектептин алкагында үйрөткөнгө, окутканга аракет кылыш керек. Анткени ошол кадимки ошол чөйрөдө кандайдыр бир тажрыйбага ээ болушу мүмкүн, бирок ал анчалык ыраттуу болбой калышы мүмкүн. Андан тышкары дагы бир көйгөй мына ушул көндүмдөр алар бир гана сабактын чегинде өздөштүрүлбөйт. Бул жерде ар кайсы сабактардын учурунда биргелешкен иш аракеттер менен ушул көндүмдөргө кылганга аракет кылышыбыз керек. Окуучуларыбызды биринчиден айталы баягы мына аларды интерактивдүү мүмкүнчүлүктөрдү кантип колдонуш керек жана аларды сабактардын учурунда же сабактан тышкаркы иш чаралардын учурунда кандайча алар боюнча маалымат бериш керек деген маселелерди чечүүгө туура келет. Эмесе биз мына ошол 3 көндүм жөнүндө сөз кылдык. Азыр бул абдан маанилүү. Жана биринчи топ боюнча айта турган болсок, ал жерде көбүнчө бул МКТ компетенцияга байланыштуу болуп саналат жана бул жерде ошол электрондук текстти окуп аткандагы маанилүү нерсе бул ошол санарип чөйрөдөгү тексттерди окуп өздөштүрүү да. Бул адамга айталы баягы кагаз жүзүндөгү тексттерге караганда ал тез арада ошол маалыматты өздөштүрүп, анан нары ушул текстти окуш керекпи же кереги жокпу деген маселе боюнча чечимди тез кабыл алыш керек болот. Башкача айтканда, бул жерде өзгөчө компетенцияга ээ болуш керек да окурманга, анткени алар ошол тексттин ар кайсы параметрлерин баягы алдын ала аныктай билгенге туура келет. Мисалы үчүн баягы тексттерди ылдый түшүрүп, анан ылдыйжан эмнелер жазылгандыгын төмөн жагында ошолорго карап көрүп туруп, анан кийин ал өзүнүн кызыктырган жерден бир аз баягы токтотуп, аны көңүл коюп окуп, андан кийинкиге өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Же башкача айтканда, аны жөн эле карап койбой текстти, ошол текстти ары бери жылдырып караган мезгилде өзүнүн максатына жооп бере турган маалыматты так аныктаганга, тез аныктаганга мүмкүнчүлүгү жана көндүмдөрү болот. Андан тышкары канчалык деңгээлде ошол санариптик окурман ошол тексттерди окуп аткан мезгилде өзүнө керектүүбү ошол жерде көңүл бурганга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Андан кийин жанагы гипершилтемелер боюнча ал жерге өтүү, анан кайра кайтып келүү деген сыяктуу нерселердин бардыгын адам өз алдынча чечим кабыл алыш керек болот. Андан тышкары баягы бир карап эле окуу дегендин өзү айталы бул тийиштүү түрдө калыптандырышы керек. Башкача айтканда, адам өзү баягы текстти жаңы ачып караганда анан ар кайсы параметрлерге таянуу менен көрөт. Мисалы, ал айрым тексттердин заголовоктору боюнча эле ушул жерде өзүнө керектүү болгон маалымат барбы жокпу деп билип алышы мүмкүн. Же болбосо биринчи абзацты окуп көрүп туруп, бул аны кызыктырган маалымат камтыйбы же камтыбайбы деп чечим кабыл алышы мүмкүн. Же болбосо ал конкреттүү бир маалымат боюнча издей турган болсо, ал жерде автоматтык жана издөөнү карап көрсө болот. Же болбосо кандайдыр бир белгилүү инсан жөнүндө маалымат издесе, анда ал ошол адамдын ысымынан, кандай жазылышына көңүл бурушу мүмкүн да. Тексттин ичинен ошол адамдын ысымы кездешсе, чоң тамга менен жазылган. Албетте аяган токтотуп туруп, аны кызыгып окуй башташы мүмкүн болот өзүнө маалымат алыш үчүн. Андан тышкары бул жерде түшүнүп кое турган нерсе, кандайдыр бир ошол базалык бир өзүнүн билими болуш керек болот. Анан электрондук текст менен иштеп аткан мезгилде ага буга кошумча түрдө да кандайдыр бир жана мен сөз кылган көндүмдөр керек болот. Эмесе биз эмнелерге үйрөтө алабыз? Айталы баягы жалпы түрүндө ошо түшүнүктү айтып атабыз да. Мисалы, биз ошол жөндөмдөрдүн биринчи тобу жөнүндө айта турган болсок, бул жерде балдарды жана улуу адамдарды ошол электрондук тексттерди жемиштүү окууну уюштуруу үчүн шаймандар бар экендигин айтышыбыз керек. Адам бул ушул шаймандарды айталы
баягы тажрыйба топтогон сайын алар да жакшыраак өздөштүрүшү мүмкүн. Же болбосо мындай автоматтык түрдө ошо издөө системасы бар экендигин билиши мүмкүн. Анан ошол автоматтык түрдө өзүнө керектүү болгон баягы өзөктүү сөздү жазуу аркылуу ошол текстти тапканга мүмкүнчүлүгү бар экендигин билиши мүмкүн. Айталы, мисалы ушу автоматтык издөөдө мындай бир өзгөчөлүк бар да, мындай дал ошол сөз ал текстте болбошу деле мүмкүн силер жазган. Бирок ал дал ошо силер издеген маалыматты камтышы мүмкүн. Ошондуктан адам эгерде ошол жанагы өзөктүү сөздү жазгандан кийин өзүнө керектүү маалыматты таба албаса, демек башка сөздөр аркылуу баягы өзүнө керектүү болгон маалыматты чыгарып бере тургандай кылып тийиштүү бир фразаны же сөздү жазганга аракет кылыш керек да, мына ушинтип маалымат издегенди да билиш керек. Же болбосо кандайдыр бир булактар бар деле ага керектүү болот аткан маалымат боюнча. Мына ушул жерде дагы ошол булактар боюнча маалыматты кантип тапса боло тургандыгы боюнча көндүмдөрүн калыптандырышы керек болот. Кийинкиси биз силер менен сөз кылып аткан мына ошол жөндөмдөр алар ошол булактын ишенимдүүлүгүн жана объективдүүлүгүн же калыстыгын дагы текшергенге мүмкүнчүлүгү болуш керек. Эми силер менен бирге ошол практикалык кээ бир кадамдар жөнүндө сөз кылалы. Анын ичинде айталы жана мен белгилеп кеткендей эле. Мына ушул жана биз сөз кылып аткан ошол көндүмдөрдү жүзөгө ашыруу үчүн, өздөштүрүү үчүн азыркы ошол заманбап санариптик чөйрөдө аларды колдонуш үчүн жана ошол абдан көп фейк маалыматтар бар экендигин, ар кандай таасир этүүлөр бар экендигин эске алуу менен көңүл бура турган нерсе бул азырынча мына ушул көндүмдөргө үйрөтүү жаатында жана ушул көндүмдөрдү калыптандырууга болгон мамиледе жана мамандардын сабаттуулугун биздин көз карашыбызча атайын тапшырмалар берилиши керек деп эсептейбиз. Алар атайын ушундай болуп түзүлөт дагы жана ошол реалдуу маалыматтык чөйрөдө мына көбүнчө ошол карама каршылыктарга көп көңүл бурбайт да, жанагы жалган маалыматты айырмалай албашы мүмкүн. Же болбосо ошол анык эмес маалыматты аныктай албай калышы мүмкүн да, анткени буга чейин ага кезигип көргөн эмес да, кабылып көргөн эмес. Ошондуктан ошол окурмандардын сабаттуулугу боюнча маалымат жөнүндө сөз кылуунун алдында бир мисал келтирип кетсемби деп турам. Биз айталы ошол биринчи топ жөнүндө сөз кылганда жана биринчи көндүмдөр жөнүндө сөз кылганда ал жерде ошол маалыматтын булактары менен же болбосо интерактивдүү порталдар менен иш алып барганда эмнелерге көңүл бурушу керек? Айталы, бул жерде бизге абдан кызыктуу материалдарыбыз бар да, алардын көпчүлүгү Грамота Check.ru деген портал менен байланышкан. Мисалды келтирейин деп атам. Ал жерден ошо бул сөз кандайча жазылат, анын мааниси эмнеде деген сыяктуу түшүндүрмөлөрдү берилет да. Анан ошол мектепте окуган ар бир бала үчүн бул маалыматтарды алуу үчүн жакшы булак болуп кызмат кылат. Анан алар ушундай Грамота Check.ru деген сыяктуу порталдарды билсе жакшы, анткени көп учурда кайсы бир тексттерди окуп атканда силер бул эмне сөз экендигин билбей турган болсоңор, силер ушул порталга кирип анын маанисин түшүнүп алсаңар болот. Мына ушул материалда абдан кызыктуу көңүл бура турган жер бар да. Айталы баягы санариптик тексттерде тажрыйбасы аз болгон адам ошол портал менен иштегенди билбейт да. Азыр могу жерде силер өзүңөр окуп аткандай бир тапшырма берилиптир айталы. Анан ошол тапшырманы аткаруу үчүн биз ушул порталдын жардамынан колдонгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул абдан маанилүү. Анткени мына карап көрсөңөр көпчүлүк педагогдор үчүн айталы мына ушул калыптанып калган биздин маданиятыбызда же балдарды окутуу маданиятыбызда текст ошол окуу максатында алынат.
деп эсептешет да. Мен дайыма ушул нерсени кайталып келем. Текст айталы ошол окуу үчүн тапшырма катары реалдуу жагдайга жакын болушу керек да. Ошол адамдын жашоосунда реалдуу кездеше турган жагдайларга байланыштуу болсо жакшы да. Эгерде мына ушул кадимки жашоодон бир көрүнүштү ала турган болсок, биз грамота чекке турууга кирип ал жерде кайсы бир текстти окусак, андан кийин биз кайсы бир сөздүн маанисин такташ керек болуп калса, же бир нерселерди жазып атып ушул сөз кандай жазылат деп билгибиз келе турган болсок, биз ошол грамота чекке турууга катышсак болот. Анан ал үчүн анын кандай мүнөздөмөлөрү бар экендигине көңүл бурушубуз керек. Ошол сөздү кантип жазыш керек экен дегенде. Айталы биз мына ушул порталдын авторлору мындай текстти жайгаштырып коюшканда, баягы кантип порталдан суроо берсе болот деп, ал жакта ар кандай бөлүктөр бар. Анын ичинде маалымдама бюросу деген дагы бар. Андан кийин ошо өзүңөрдүн сурооңорду берерден мурда эмне кылыш керек деген жазылган да. Мен өткөндө дагы мен мисал келтирдим элем бул боюнча. Эгерде аны окуп чыксаңар, ошол порталдын авторлору эмне кылат экен? Порталдын авторлору колдонуучуларын, окурмандарды ушул порталдын мүмкүнчүлүктөрү менен кантип пайдаланса боло тургандыгын айтып берип атышат да. Алар ошол сурап билүү же маалымдама материалдары өзгөчө уюштурулган экендигин айтат. Анан ошол окурмандар берип аткан суроолордун 4/3 бөлүгү адам өз алдынча эле жооп берсе боло тургандай суроолор экендигине белгилеген да. Айталы мына ушул электрондук текстти кунт коюп окугандан кийин алар өздөрү эле ошол берген суроолоруна жооп таба алса боло тургандай көп суроолор берилет деп айтат да. Өткөндө мен силерге ушундай бир мисалды келтирдим элем. Анткени ошол сөздү кантип текшериш керек экендигин аныктоо үчүн ал жана издөө жерге туура эмес киргизет ошол кызыккан сөзүн, анан ал жыйынтыгына канааттанбай калат да. Ошондуктан биз мына ушундай милдетти мындай кылып жазып атабыз. Ошол окурманга же балага ошол текстти беребиз дагы, андан кийин ал мына ушул портал кандайча иштей тургандыгын билип алыш үчүн беребиз. Бир чекесинен караганда ал ошол текстти маанисин түшүнүп атат, ошол текстке баа берип атат, бирок ошол эле учурда өзүнүн ушул портал менен кантип иштеш керек экендиги туурасында да кошумча маалымат алып атат да. Ал портал ошол тексттерди окуп түшүнүүгө жардам бере алат эмеспи? Ошон үчүн биз эмнеден баштайбыз? Кандай максат менен автор ушул текстти жазган деген суроого жооп издейбиз дегенде. Анткени ушул авторлор мына ушул сабаттуу түрдө ошол ресурстарды пайдалана билүү жөндөмдүүлүгүн өнүктүргөнгө басым жасайбыз. Кийинкиси бул текстте атайын нускамалар берилген, кандайча катталышы керек бул порталга жазылган. Башкача айтканда, мына ушул маалымдама бюросуна суроо бериш үчүн эмне кылыш керек деген суроого жооп берген нускама камтылган. Анан ал жерде туурабы же туура же туура эмес деген жооптун варианттары менен атайын ушул суроо бериш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы катталыш керекпи? Электрондук почта дарегин бериш керекпи, робот эмес экенди бекемдеш керекпи деген сыяктуу суроолорду берип туруп, анан ал ооба же жок, же туура эмес деп белгилеш керек. Ошо бала ошону окугандан кийин ушул суроолорго туура жооп бере ала тургандай болуп түшүнүш керек да. Кийинкиси ушул авторлор, мына ушул порталда иштеген авторлор кандай жоопторду берип аткандыгына көңүл буралы, айталы. Мына ушул жооптордун кайсынысы ошол мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып туруп өзү эле ошого жооп ала алса боло тургандыгына көңүл бурса болот да. Мына ушул жоопторду көрүп аткан мезгилде биз ушул
Мисалы үчүн 294.856 номердеги суроого жоопту кара деген жер бар да. Мисалы үчүн ошол суроолорго жооп деген рубрика бар. Ошол жерге кирип туруп өзүңөрдүн сурооңорду киргизсеңер, бул суроого буга чейин эле жооп берилгендигин көрө аласыңар. Ошол канчанчы катарда тургандыгын көрсөтүп турат номерим. Андан тышкары, мисалы үчүн, бул сөздө кайсы тамганы жазабыз деп сураса, аны өзү эле ал жерден киргизип өзү эле текшерип алса болот. Аны үчүн атайын порталдын адисине кайрылып кереги жок да. Башкача айтканда, мына ушул тапшырманы бергенден кийин аны окуган балдар же окуучулар алардан жооп сурап атканыбыз менен ошол эле убакта ал ошол порталдын мүмкүнчүлүктөрүн кантип колдоnuш керек экендигин да өздөштүрүп алат да, эки тараптуу болот. Андан тышкары дагы бир айталы. Мисалы үчүн порталдын колдонуучусу ошондой суроо өрө турган болсо, анда момундай суроого жоопту карагыла дегенде, ал порталдын кайсы ресурсуна кайрылышы керек деп сурап атабыз да. Ошондо ал ошо порталдын мүмкүнчүлүктөрүн кандай пайдаланыш керек экендигин жакшы өздөштүрүп алганга мүмкүнчүлүгү болот. Мен баардык ушул тапшырмалардын баардыгын көрсөтө албайм. Силер аны өзүңөр ошол грамота чеки турууга кирип өзүңөр карап көрсөңөр болот. Презентацияда дагы атайын шилтемелер бар. Анан мына балдар ушуга абдан көңүл буруп иштешет. Негизи бизде ошол тапшырмалардын топтомунда ар кандай кыйынчылыгы жогорураак, төмөнүрөөк болгон, татаал эмес болгон тапшырмалар камтылган. Жана жалпысынан ал эки нерсени чечкенге багытталган. Бир жагынан алганда биз ошондой заманбап текст менен иш алып барабыз, электрондук текстти, жана ошондой эле анын ичине маалыматты алганга, аны чечмелегенге, баалаганга үйрөнөбүз. Экинчи жагынан кандайдыр бир практикалык мүнөздөгү маселелер чечкенге дагы мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Экинчи жагынан алганда ушул тапшырмага байланыштуу ошол бала өзүнүн баягы сабаттуу колдонуучу болуш үчүн мүмкүнчүлүктөрүн арттыра алат. Мына ошол биринчи тапшырманы силер көргөнсүңөр. Ал кыз айталы горячий же горячее кофе деп жазылабы, ошону чечиши керек болчу. Ал эми бул жерде тапшырма бир аз татаалданып атат. Анткени бул жерде ошо маалыматтын эки бирдиги берилет ар кайсы ресурстардан. Андан кийин бул жерде ошол эки ресурстан издеш керек болот. Мисалы сөздү текшерүү рубрикасына текшериш керек, анан жоопту издөөдөн караш керек. Эгерде ошол сөздү текшерүү боюнча бериле турган болсо, аны ал кыскача эле экендигин көрүп атасыңар. Ал жерден биз эгерде ошол жоопторду издөөдө карай турган болсок, анда толугу менен кыскартпастан берилген суроого толугу менен жооп берилгендигин көрүп атабыз. Демек, биз ошол тапшырманы түзүп аткан мезгилде биринчи дагы, экинчи дагы мүмкүнчүлүктүү варианттарды көргөнгө мүмкүнчүлүгү болуш керек. Андан кийин ал ушул маалыматты окугандан кийин ал эмне деп айтылышы керек, эмне пикир айтылышы керек экендигин түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Мисалы, адатта мына ушул жерде ал ысык кофе ичүү деген сүйлөмдө айталы эмне үчүн мугалим силерге менен макул болбошу мүмкүн деп сурайбыз да. Анткени бул жерде айталы биринчи учурда бул баягы кашалардын ичинде анын жообу берилип атат. Ал эми экинчисинде болсо ошо сөздүктөрдө оозеки речьте мына ушундай средний роддо дагы берилиши мүмкүн ушул сөз деген сыяктуу жазылып атат экинчи вариант. Демек, бала мына ушундай көрүп атканда же мужской, же средний род болуш керек экендигин гана түшүнөт да. Ал эми бул жерде жазуу жүзүндө же оозеки жүзүндө деген дагы эки айырмачылык бар экенине көңүл бурбай калышы мүмкүн. Ошондуктан биз мына ушул жагдайды өзүбүз модельдеп даярдап туруп, анан ошол тапшырманы аткаргандан кийин бул окуучу мына мен айтып аткан нерселерге дагы көңүл бурушуна аракет кылабыз. Негизи мен абдан көп ушул тапшырмаларды карадым. Биз өзүбүздүн тобубузда дагы көп иштердин үстүндө иштеп ошол тексттерге көңүл бурабыз. Анан мына ошол адам өзү айталы 5 жылдын ичинде
билим алып атса же сөздүктөр менен иштей турган болсо дагы ал жөнөкөй гана тапшырмалар берген учурда дагы ошол сөздүктөр боюнча ал ошо маалыматтын өзүнө керектүү жагын бөлүп өздөштүргөнгө дайыма эле мүмкүнчүлүгү бар эмес экендигин көрсөтүп атат да. Башкача айтканда окурман катары сабаттуулугу калыптанбаган учурлар да болушу мүмкүн. Бул демек ошол педагогдор балдарга бул жөнүндө айтпайт деген сөз эмес, албетте. Сабак берип аткан ошол педагогдор, баягы эне тилин, чет тилин үйрөтүп аткан педагогдор дайыма сөздүктөр жөнүндө сөз кылат, сөздүктөрдүн мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айтып берет. Бирок бала негедир буга көңүл бурбайт. Анан мына ушундай сыяктуу интерактивдүү мүнөздөгү тапшырма курулган, тапшырма берилген мезгилде жана ошол тапшырманы аткарып атканда мына ушул текстти кантип колдонуш керек экендиги жөнүндө нускама менен коштолгондо натыйжасы башкача болот. Анткени бала өзү реалдуу жашоодо, реалдуу жагдайда ошол текст менен иштеп атат да, ошо модельденген жагдай тапшырма менен анан өзүнүн иш аракеттерин баардыгын ушундай жагдайга туш болсо кандай кылат эле ошого жараша шайкеш келтирип аткарып атат. Мына ушундай интерактивдүү тапшырманын негизинде биз сөзсүз түрдө кийинки кадамыбызды жасашыбыз керек. Айталы, бала бул тапшырманы аткарып бүткөндөн кийин анын жыйынтыгына тыкыр кунт коюп карап туруп, бала менен биргеликте кандай катачылыктарды кетиргендигин чогуу карап көрүп, анын үстүндө иштеш керек да. Анан туура жооп болду, туура эмес жооп болду, эмне үчүн экендигин бала менен кошо карап чыгыш керек дагы. Жана бул тапшырмалардын маанисин түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Мына ушул учур абдан маанилүү, көңүл буруп коелу. Мисалы, биз силер менен бирге мисалы бала туура эмес жооп берип койду дейли ушул тапшырмага. Же болбосо негизде эмени туурабыз бирди дейли. Ал менен жөн гана бул туурасында сүйлөшүп анан комментарий эле берип койсок, анда ушул жанагы сөздүктөргө байланышкандай эле болуп калышы мүмкүн. Силер айтып бересиңер, бирок бала аны тийиштүү деңгээлде өздөштүрө албай калышы мүмкүн. Анан же болбосо ал суроолорго туура эмес жооп бере турган болсо, ошол бир 5-6 мисалды топтун ичинде балдар өздөрү талкуулай турган болсо, эмне үчүн туура, эмне үчүн туура эмес дегенди, анан кийин ошол катачылыкты кетирген ошол баланын ким экендигин так айтпастан эле ошол катачылыктын өзүн топтун ичинде талкуулай турган болсоңор, ошо бала кетирген катачылык деп туруп айтпастан жалпы түрүндө талкууласаңар, ошол өзүнүн катачылыгын ал мойнуна алып, аны өздөштүргөнгө жеңил болот балага. Ошондуктан мына момундай биздин жасап аткан тапшырмаларыбыз баягы туура түзүлүшү керек. Анан ошол жаада жазылган нерселер ошо баланын реалдуу жашоосунан алынган, реалдуу жагдайдан алынган нерсе болсо, балага аны өздөштүргөнгө жеңил болот. Силер ошол модельдеген учурда ошол жагдайды ушуга көбүрөөк көңүл бурушуңар керек. Андан кийин ошо тапшырма аткарылгандан кийинки ишке дагы абдан чоң көңүл буруш керек. Ал да абдан маанилүү, анткени ошол баланын айтылган нерсени өзүнө кабылдашы, өзү аны өздөштүрүшү үчүн силер андан кийинки ишти кандайча өткөргөнүңөр абдан маанилүү болот. Мына ошол катачылыктар конкреттүү түрдө мына ушул баланын катачылыгы деп айтпастан, жалпы жонунан ошол катачылык экендигин балдар өздөрү түшүнүп, өздөрү айта тургандай кылып жазыш керек. Эмнеден катачылык экендигин балдар ар бирөө өзлөрүнүн тобунда талкуулашат. Ар ким өзлөрүнүн пикирин айтат, өзлөрүнүн пикирлерин макулдашат. Андан кийин эгер бала өзү ошол катачылыгын билбесе, анан башка бала анын ката экендигин айтып атса, ал аны жакшыраак түшүнөт, жакшыраак кабылдайт. Бул жерде ошо сүйлөп аткан тилдин өзү дагы маанилүү, анткени мугалимдин тили башка да сүйлөгөндөгү. Ал эми балдардын өзүнүн тил туштарынын тили башка, түшүндүрүүсү башка. Ошон үчүн ал бала өздөрүнүн тең туштарынын айткан нерселерин кабылдаган жеңил да. Мугалимдин ал квалификациясы начар, же болбосо түшүндүрө албайт дегендик эмес болгону, мугалимдин тили менен тең туштарынын тили эки башка, жана ал эки башка кабылданат бала тарабынан. Эми биз кийинки топ жөнүндө сөз кылсак, кийинки көндүмдөр жөнүндө сөз кылсак, бул
маалымат менен иштөө, ошол маалыматты текшере билүү, баалай билүү, анан ошол маалыматтын булагын баалай билүү. Ошол булактын, маалымат булагынын ишенимдүүлүгүн жана объективдүүлүгүн кантип аныкташ керек? Биз баланы бул жерде эмнеде үйрөтүшүбүз керек? Биз аны кандай текстти окусаң да сөзсүз анын автору ким экендигине көңүл бурушу керек. Кандай текст болсо дагы анын дареги болушу керек. Андан кийин ал кандай максат менен жазылгандыгына көңүл бурушубуз керек. Мисалы, ким жазды, ал кимге даректелген, кандай максат менен жазылган. Мына ушул 3 суроого жооп бериш керек да ошол текстти окугандан кийин. Эми силер менен бирге мына ушул маселени биз ошо даярдаган тапшырманын негизинде карап көрсөк, ошол мисал катары мына ушул тапшырма ушул реалдуу жагдайдын негизинде жасалган, кайсынан пайдалуураак, тиги ачыткы кошулганбы же кошулбагандан пайдалуураакпы деген теманын негизиндеги түзүлгөн тапшырма болчу. Бул деле абдан маанилүү, анткени ошол жанагы көп түрлүү текст менен иштөө дагы белгилүү бир көндүмдөр талап кылат. Анткени ошол текстте салыштыруу керек болот, карама каршылыктарды тапканга, аныктаганга аракет кылыш керек болот. Авторлор ким экенин карап, анан анын калыстыгы, бейтараптуулугун же объективдүүлүгүнө көңүл буруш керек болот да. Мына ошол жанагы ушул текстке көңүл бура турган болсоңор, окуп көрө турган болсоңор, мында ал кандайча түзүлгөндүгүнө көңүл бурсаңар болот да. Негизи бул тексттин мааниси ошол ачыткы кошулбагандан негизи бул миф экендигине көңүл буруш керек да. Анткени мына ушул мифтердин бетин ачууга багытталган сүйлөмдөр жазылган. Андан тышкары ушул компания жөнүндө маалымат берилет. Ошол ачыткыларды чыгарган компания жөнүндө жана жалпысынан бул ишенимдүү компания экендигин белгилейт. Анткени 150 жылдан бери иштеп келе жатат. 25 жылдан бери Россияда иштейт. Жалпы дүйнө боюнча 46 заводу бар. Жана ар бир ушул 3-чү нан азыктары ушу биздин продукциябызды же өнүмүбүздү колдонот деген маалымат бар да. Анан мына ушул биз текстти караган мезгилде аны ким жазды экен деп көңүл бурабыз. Силер өзүңөр ушул суроого жооп бересиңер электрондук текст менен таанышкандан кийин. Андан кийин кандай максатта жазылган жана кимге арналган, мына ушуга көңүл буруш керек болот. Мына ушул макала кимге арналган, кандай максатта жазылган деген суроого жооп издешибиз керек болот. Кийин мына ушул теманы андан ары өнүктүрүү катары айта турган болсок, эмне үчүн тексттин автору өздөрүнүн окурмандарын ачыткы кошулбаган нан болбойт деп, эмне үчүн ынандыргысы келет деген суроону беришибиз керек да өзүбүзгө. Башкача айтканда, биз ушул текстти автору ким деп көңүл бурабыз, анын максаты эмне ушул макаланы жазууда деп көңүл бурабыз дагы. Анан кийин алар ошол керектөөчүлөрдү коргоо боюнча коомдун кызыкчылыгын, же болбосо ошол ачыткыны чыгарган компаниянын кызыкчылыгын көздөйбү, же болбосо алар баягы чынчыл ЖМК 3 деген компанияда катышабы, же болбосо алар сергек тамактанууну пропагандалаган уюмбу деп кимдин кызыкчылыгын колдоп атат ушул текстте деп көңүл бурушубуз керек да. Анан биз карасак, бул ошол ачыткыларды чыгарып аткан компаниянын кызыкчылыгы экендигин көрдүк. Эми келгиле мына ушул окурмандардын кабылдоосуна авторлор эмнеге көңүлдөрүн буруп, кандай ыкмаларды колдонуп атат дейт да. Мисалы, ошол айталы, ошол тамак аш жаатындагы адистеринин пикирине шилтеме бериши мүмкүн, же болбосо изилдөөлөрдүн жыйынтыктарына шилтеме бериши мүмкүн, же болбосо бул конкреттүү фактылар менен санариптик маалыматтарды колдошу мүмкүн, же болбосо алардын өнүмү же продукциясы эл ара стандарттарга шашып келе турган, же болбосо белгилүү адамдардын пикирине шилтеме бериши мүмкүн. Башкача айтканда, бул жерде
ушул каражаттардын жардамы менен ошол окурмандын кабыл алуусуна таасир эткенге кантип аракет кылса боло тургандыгы көрүп турат да. Бул жерде ошол конкреттүү фактылар менен санариптик маалыматтар колдонулганын көрсөк болот. Ар кандай ошол автордун көз карашын бекемдеген, ырастаган фактылар бар экенин көрөбүз жана ошондой эле эл аралык стандарттарга алардын продукциясы жооп бере тургандыгын көрсөтүп турат да. Бул деле албетте абдан маанилүү. Демек, бул учурда биз баягы окурманга таасир этүүнүн каражаты катары мына азыр биз сөз кылган ушундай булактарды көрүп атабыз. Бирок бала ушул тапшырманы чечип аткан мезгилде ал көбүнчө көңүлүн эмнеге бурат? Булардан башка дагы айта алат бир изилдөөлөрдүн жыйынтыгына шилтеме же болбосо белгилүү адамдардын пикирине шилтеме жасалышы мүмкүн. Биз ушул окутуучу режимде иштеп аткан мезгилде, мына ушул көндөмдөр менен иш алып барган мезгилде биз негизи ошо балага баардык ушул каражаттарды көрсөтүшүбүз керек болот да, ар кайсы тексттерде. Бул үчүн айталы автор өзүнүн милдеттерин чечип аткан мезгилде окурмандарды ынандырыш үчүн ал адистерге шилтеме кылышы мүмкүн. Андан тышкары мына ушул изилдөөнүн жыйынтыктары барбы, ушуга да көңүл буруп көрүш керек. Башкача айтканда, окурман бул текстти окуганда кандайдыр бир шилтемелер бар болсо, белгилүү бир же болбосо бир сандар колдонулса, же болбосо кандайдыр бир кадыр барктуу булактар боло турган болсо, кандай максатта аларды колдонгондугуна көңүл буруш керек болот. Көп учурда бул ушул объективдүү пикирди ырастама катары колдонулат, бирок башка учурларда ушул шилтемелер атайын ошол негизги максаттан чаташтырып, башка жакка багыт берип, анан ошол окурмандын аң сезимин манипуляция кылганга колдонулгандыгына да көңүл бурушубуз керек. Эми ушул тилдик манипуляция жөнүндө сөз кылдым. Анткени ушул шилтемелер же санариптик маалыматтарды колдонуу бул баягы көзгө бат эле көрүнгөн нерселер да, бирок ошол тил аркылуу манипуляция жасагандар дагы бар да, ал купуя болот да. Көбүнчө бир нече жыл мурда биз ушундай тапшырманы аткарган болчубуз да. Анан мен андан бир кичинекей бир чакан үзүндүсүн келтирейин. Башкача айтканда, манипуляция жасоо бул адамдардын өз ара мамилеси. Ал жерде бирөө экинчисинин пикирин алмаштырганга аракет кылат, таасир эткенге аракет кылат, бирок тигил адам аны байкабайт. Мисалы, биз азыр айткандай ошо тилдик манипуляция жөнүндө айта турган болсок, белгилүү бир тилдик каражаттарды колдонуу аркылуу манипуляция кылат да. Башкача айтканда, сүйлөп аткан адам же жазып аткан адам атайын ага керектүү түрдө материалды кабыл алдыра тургандай кылып окурмандарга колдонот да. Мисалы, ал мына ушул тилдик манипуляцияны байкабаса, анда ал ошо аны манипуляция кылганга аракет кылган адамдын максатына жооп берип калыш мүмкүн да. Эгерде аны манипуляция кылып атканын түшүнүп кала турган болсо, же туура эмес жакка багыттагысы келип аткандыгын биле турган болсо, анда ал өзү туура чечим кабыл алганга аракет кылат. Тилдик манипуляцияны кантип жүзөгө ашырышат? Мен албетте бул жерде азыр баардык ошо толук кандуу түрдө мисалдардын келтире албайм, бирок бир мисалга көңүл бурдуралы. Мисалы, эвфемизмдер, башкача айтканда, ошо чыныгы көрүнүштү бир аз мындай жагымдуураак кылып жеткирүүдө. Мисалы, биз кылмыш жөнүндө айтып атсак, аны кылмыш дебей, трагедия деп айта турган болсо, анда бул жерде жоопкерчилик жөнүндө сөз кыла албай калабыз, туурабы? Мына ушундай нерсе, мына ошол окуяларды кабылдоонун өзү башкача болот да. Кийинкиси, мына ошол пассивдүү залогду колдонгон мезгилде, же болбосо айталы, бул учурда биз
мисалы суу жок деп айткандын ордунда ошо сууну өчүрүп коюшту деген сыяктуу нерселерди айтабыз да, ошондо суу өзүнөн өзү эле өчүп калгандай болуп сезилет да. Аны ким өчүрүп койгону айтылбаса, демек бул жерде жоопкерчиликсиз боло турган адам так көрсөтүлбөй калган учур бар да, албетте. Ошондой эле манипуляциянын дагы бир натыйжалуу каражаты бул метафоралар. Эгерде биз мындай образдуу түрдө бир нерсени айта турган болсок, анда ошол адам көбүнчө ошол предметке эмес, анын жана чыныгы жагдайды бир аз жаап жашыргандай болуп, аны бир көркөмдөп же образдуу түрдө айткан учурларда болот да бул. Айталы, ошол энциклопедияда мындай Аванта плюс деген энциклопедияда мындай бир мисал келтирилгенде, мисалы кээ бир сөздөр менен бир фразалар ар башкача кабыл алынат да. Мисалы биринчи деген сөз баягы катар боюнча биринчи же мыкты деп кабыл алышы мүмкүн да. Бул ушул спортто биринчи адам деген, демек алда эң алдыңкы деп алышы кабылданышы мүмкүн да, эң мыктысы деши мүмкүн да. Ооба. Бирок ошол эле учурда мына ушул жардамада колдонгон мезгилде дайым ошол товарлардын мыкты экендигин билдирүү үчүн көп колдонулат. Ошондо алар ошол биринчи деп баягы катар эле биринчи деп айтканга аракет кылышат. Анан бирок ал жерде окурмандар аны эң мыкты деген сыяктуу кабыл алышы мүмкүн. Мисалы үчүн дарыгер келип туруп, андан кийин баягы курамында канчок делген тирол эми Россиянын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ошол тиштерди талкалай турган кислотаны жокко чыгарган биринчи баягы сагыз экендигин айтып койгум келет деп атат да. Анан силер ошол контекстте карап көрсөңөр, ошондо биринчи деген сөз мыкты катары кабыл алабыз да. Бирок чындыгында ал биринчи жолу деген катар эсеп катары айтылып аткан сөз болуп атат да. Ошондуктан биз ушундай нерселерге көңүл буруп, манипуляцияга берилбешибиз керек, алданбашыбыз керек. Эгерде биз ошол жанагы биз айткандай ошо ачыткы кошулбаган бул пайдалуу өнүмбү же жокпу деген суроолордон да кандай тилдик манипуляция бар. Мына ушундай тексттерде, мисалы үчүн ачыткы кошулбаган нан бул пайдалуубу же пайдалуу эмеспи, же болбосо ачыткы кошулбаган нан бул мифпи же реалдуулукпу, же болбосо ошол ачыткыны пайдалануу менен алдоо деген сыяктуу баягы ырастамаларга көңүл бура турган болсок, биз айталы адам интернетте мына ошол ачыткынын же нандын пайдасы же зыяны жөнүндө маалымат издеп, анан ошол жерде ачыткы кошулган нан жөнүндө маалымат издесе, анда ал көбүнчө ошол тексттердин заголовокторуна көңүл бурат. Анан ошол ал жерде тексттердин заголовогунда эмнени көрүшү мүмкүн? Ачыткы кошулбаган нан бул мифпи же болбосо ошо ачыткыны колдонуу менен алдоо деген сыяктуу нерсеге көбүрөөк көңүл бура турган болот да. Анан көбүнчө ошол окурмандын ошол ачыткы кошулбаган нан пайдасы аз экендигине ынандыра турган көбүнчө сөздөр колдонулуп атат да ошол заголовоктордо. Ошон үчүн бул жерден ушул маалыматтарды окуган адам ойлонуп көрүш керек экен. Чындыгында эле ошо ачыткы кошулган нан пайдалуу эмес болуштугу мүмкүн турбайбы дегендей баягы пикирге келгенге аларды түртөт да ушул нерселер. Көбүнчө ошо колдонуп аткан баягы сөздөр, аны алдамай, миф деген сөздөр колдонгондугу үчүн бул манипуляцияга жол берип атат да. Ошондуктан эгерде балдар ошо интернетте тексттерди карап атса, алар көңүл бура турган нерсе ошо заголовоктор кандайча колдонулганына көңүл бурушу керек. Бул өтө маанилүү. Алар кандайдыр бир жалган маалымат камтыбайбы, же болбосо ошо туура эмес кабылдоого түрткү бербейби, ошого көңүл буруш керек да. Мына ошо мисалдарды тандап аткан мезгилде баягы көбүрөөк көңүл бура турган нерсе айталы ошол окурмандын кабылдоосуна таасир этүүнүн ар кандай каражаттары бар.
эң башкысы ошол баланы тексттеги нерселерди туура кабылдаганга үйрөтө билишибиз керек да. Анан бул жерде жанагы көркөм фотограф деген текстке көңүл буралы. Ошо баланын энеси же апасы жок болуп кетет. Ал баягы ыйлаган жок, бирок ошентсе дагы анын баягы эриндери дирилдеп, жаман абалда экендиги болуп, анан апам кайда деп анан апам кайда дегенди баардыгын чоң тамга менен жазып атат да. Эң аяк жагында илеп белгилерин, суроо белгилери коюлган да. Анан албетте бул жерде окурман бул ошо тексттин ичинде атайын чоң тамга эле жазылганын көрүп турат, бирок бул баягы образдуу түрдө бергенге аракет кылып атат. Башкача айтканда, ушинтип 3 жолу кайталоо, анан аягында чоң тамга менен жазуу аркылуу ошо баланын эмоционалдык абалы, коркусу көрсөтүлүп атат да. Анан баягы тил менен адабият мугалимдери дагы мына ушул нерсеге тийиштүү көңүл бурат деп ойлойм. Бирок мына ушул тапшырманы биздин балдарыбыз кандайча аткаргандыгына карасак, көпчүлүк балдар мына ушундай тексттин элементтеринен өтө көп маани деле беришпейт экен да. Тажрыйбасы жок болгону үчүнбү, балким ошону үчүн экинчи жагынан алганда мындай нерселерге көңүл бура жүрүшүбүз керек. Эми жанагы текст боюнча эле айта турган болсок, жанагы ачыткы кошулган жөнүндө айтып атпайбызбы? Мына ошол жерден мына карама каршылыктарды аныктай билүү дагы маанилүү экендигине көңүл буруш керек. Ал үчүн ар кандай тексттерди салыштыруу керек болот. Мына мен азыр бул жерге берген сунуштап аткан ошол мисалда бир нече текст бар, ал бир эки макала дагы бар. Аларды өз ара салыштырып көрүш керек. Эмне кылыш керек анын үчүн? Биринчиден, авторлор кайсы тексттин авторлору ушул төмөндө берилген ыраазоолорго макул деген берилет. Бул жөнөкөй эмес тапшырма, анткени ар бир пунктту түшүнө турган жери бар. Бул жерде 4 тексттин авторлору ушул ыраазоолорго макулбу же макул эмеспи деген сөз. Жана биз ооба макул же макул эмес автор деп аныктаган мезгилде биз карама каршылыктарды дагы аныктай алабыз. Башкача айтканда, бир автор ошол ачыткы нан зыян деши мүмкүн, экинчиси болсо ал жерде эчтеке калбайт, баары пайдалуу деп айтышы мүмкүн. Демек ушундай эки карама каршылык аныкталат. Ошондой эле биздин тажрыйбага таянып айта турган болсок, мына ошол тапшырмаларды аткарууда окуучулар көп кыйналат, анткени бул тапшырма жөнөкөй эмес, анан көп кездешпейт. Жана ошол эле учурда мына ушул жагдайда өзүн кандай алып жүрүш керек экенин, кандай пикирге болуш керек экендигин билүү, өзүңө керектүү маалыматты издеп аткан мезгилде ушундай нерселерди ажырата билүү абдан маанилүү болуп саналат окурмандар үчүн. Азыркы мезгилде мындай бир тенденция бар, айталы эки тексттен маалыматты жакшыраак таба ала турган болсо, эгер 3 текст болсо, анда бир аз кыйналып калышат да, бири-бирине салыштырып карама каршылыктарды аныктоодо. Ошондуктан биздин мына ушундай тапшырмаларыбыз жана алар ушул предметтик контекстти, кайсы предметтен болсо дагы ушул текстти колдонгонго жеңил эле. Негизги ошол ал жерде баягы теориялар бар болгондо. Анан балдар мына ушул жол менен жанагы тексттердин ортосуна карама каршылыктарды аныктаганга мүмкүнчүлүгү бар. Айталы, эгерде биз жөн эле ошол балага окуганга эки текстти бере турган болсок, мына ошол азыркы мезгилдеги бала мына ушундай тексттерди окуп туруп, анан кийин анын маанисин көп жакшы өздөштүрө албай калышы мүмкүн. Ал эми момундай сыяктуу тапшырма берилген мезгилде ал текстти окуп атканда эле кандайдыр бир деңгээлде башкачараак, тереңирээк
түшүнөт да, анткени алар жөн эле окуп койбош керек да, анткени баягы салыштырыш үчүн, караманчылыктарды аныкташ үчүн ал эки текстти тең түшүнүш керек болот, анан салыштыра түшүш керек болот, салыштыра билиш керек болот, анан тереңирээк түшүнүш керек болот. Ошондуктан мына ушул текстти тереңирээк түшүнүүгө жетишиш үчүн мына ушундай мисалдарды, тапшырмаларды колдонсо болот. Ошондуктан бул көйгөйгө ар кандай көз караштар болушу мүмкүн, бирок ошентсе дагы ошол бала өзү мына ушул маалыматты алгандан өздөштүргөндөн кийин жана ушул тапшырманы аткаргандан кийин ал ошо өзүнүн теңтуштары менен, классташтары менен кошо ушул тапшырманы талкуулай алса, демек бул жакшы жыйынтыкты берет жана ушул текст менен иштөөнүн деңгээли тийиштүү деңгээлде болууга жол ачылат десе болот. Эми ошол маалыматтын булагынын объективдүүлүгү, ишенимдүүлүгү жөнүндө сөз кылалы. Эгер биз ушул мазмуну жөнүндө айта турган болсок, бул жерде чындыкты айткан чоң бир текст болушу мүмкүн дейли да, ошол ачыткынын зыяндуулугу жөнүндө бир чоң текст болушу мүмкүн. Анан биз ал жерде мындай суроо беребиз да, мына ушул нейтралдуу же объективдүү булак болуп бере алабы деген суроону беребиз да. Ал үчүн мына ошол текстти жазган автордун же плакаттын башкы максаты эмне деп суроо беребиз. Башкача айтканда, окуучулар түшүнүш керек, ушул текстти жазуу менен автор кайсы максатты көздөгөн. Анан бул жерде абдан маанилүү нерсе, мына ошол биринчи эле суроо, ал жөнөкөй суроо эмес. Анткени айталы баягы үчүнчү эле жоопту тандап алган оңой эле да, мисалы үчүн бул ошол ачыткыны камтыган өнүмдөр же продукциялар абдан коркунучтуу экени жөнүндө айтылып атат деп деле коюшу мүмкүн да. Бирок ошол эле учурда мына ошол ылдый жакта көңүл бурсаңар, ылдый жакта чоң тамга менен денсаулыгуңар үчүн жегиле деп жазып койгон да, жакшынакай жашы жалбырактын жанында. Ошондо эгерде силер ушул маалыматты окубай туруп эле биринчи текстти эле окуганда биз баарыбыз эле ушуну жегенбиз, анан көрсө анын мындай коркунучтуу жактары бар турбайбы, биз аны билбей турбайбызбы деген маалыматтардын баардыгын кабыл алган адамга бул маанилүү болуп калышы мүмкүн. Кээ бирөлөр көңүл бурбай деле коюшу мүмкүн, бирок андан ары ошо ден соолугу үчүн жеш керек экендигине көңүл буруп, интернет дүкөндөрүнө кайрылгыла деген сыяктуу дагы бар да. Башкача айтканда, плакаттын максаты адамдардын көңүлүн интернет дүкөндөргө буруу болуп саналат мына плакаттыкы. Андан кийин биз ошол плакаттын авторунун пикири боюнча, пикири оюнча айта турган болсок, ошол буга чейинки тапшырманы аткарган жыйынтыгына таянуу менен бала бул айтылган маалыматты текшериш керек. Анткени бул маалыматты дүкөн берип атат, ал болсо өзүнүн товарын сатканга кызыктар деген жыйынтыкка келе алат. Жана андан кийинкиси бизде да ошондой 4 булак болгондон кийин ошо бала ошол 4 булак менен, маалымат булагы менен иштейт, алардын кимиси ишенимдүүрөөк экендигине көңүлүн бурабыз да, ал бири менен иштеп бүттү. Анан кийин ушул 4-ünүн ичинен кайсысына көбүрөөк ынандуу деп айта аласың деген суроого жооп бере алса болот. Айталы, ошол тексти жок эле, же болбосо ушундай бир иллюстрацияларсыз эле балага ошол жанагы маалыматтын ишенимдүүлүгү, аныктыгы же объективдүүлүгү эмне экендигин түшүндүрүү өтө оор да, анткени ал ошол текст кантайча түзүлгөндүгүн, эмнелерге көңүл буруш керек экендигин, эгерде бир нерсе атайын чоң тамга менен жазылса кандай максатты көздөй тургандыгын, же болбосо төмөн жагында көңүл бурбай турган жерге кыпчып бир нерсени жазып койгонбу, жана бул текст кандай максатта жазылгандыгын жакшы билбегенден кийин
жакшы билбесе, же болбосо аны манипуляция кылганга аракеттери барбы же жокпу ошону аныктай албай турган болсо, же болбосо маалыматты өзү толугу менен өздөштүргөнгө аракет кылбаса, анда ага албетте ошо маалыматтын булагынын ишенимдүү экендигин аныктоо оңой болбойт. Анан автоматтык түрдө эле кээ бир маалыматтарды окуп алып, ага өзү ишенип алышы мүмкүн. Андан тышкары дагы бир кызыктуу бир тапшырмага көңүлүңөрдү бурайын деп атам. Ал дагы ушул адам өзү көп учурда маалыматка баягы кунт коюп көңүл бурбай койгон учурлар жөнүндө сөз болуп атат да. Айталы ушул сайтта канча көрүүчү баалады деген суроодо өзүңөр көңүл бурсаңар, жогору жакта өзүнчө жылдызча аркылуу абдан бийик жогору баа берилип атат деп турат. Бирок ошентсе дагы бул жерде ошол кыздар өздөрү бир фильмди көргөлү деп аракет кылып атып, анан алар ал жөнүндө жанагы комментарийлерди окуп көрөлү деп чечишкен экен да. Жана ошо өздөрү мына ушундай текстке көңүл буруп, анан бул текст кандайча түзүлө тургандыгына көңүл бурган. Мына ушул фильм аябай жакты дегендер бар экен. Анан мына ушул фильмди 92% сунуштап атат деген. Биз ылдый жакта диаграммага көңүл буралы, жана бул жерде канча окурман бул жерде баалагандыгын карай турган болсок, мына азыр 1 секундда карап көрөлү. Канча көрүүчү ушул сайттагы фильмге баа бериптир? Демек 14 гана көрүүчү көрүптүр, алардын ичинен 92% мыкты деп айтыптыр да. Демек ушул нерсени билгенден кийин маалымат башкача кабылданып атат да, туурабы? Мына ушундай жыйынтыкка ишенсе болобу? Жок, анткени бул өтө аз эле сандагы болуп атпайбы? Анан кандайдыр бир топ келип, бул жерде бир көз карашта болсо, анан ал башка адамдарга жакпай калышы мүмкүн. Мына ушундай баалоого ишениш үчүн, анткени ошол 14 гана адамдын пикирине таянган ушул натыйжага же жыйынтыкка ишенүү оңой ишенгенге болбойт десе болот да. Ошондуктан бул жерде булар алардын эң жогорку жактагы жазылган нерсе баягы көзгө урунат эмеспи? Анткени үстү жагына алар 92% сунуштап атат деп жазып койгон. Бирок баягы чындыкка жакыныраак кылыш үчүн ылдый жагына баягы канча адам баалагандыгын жазып коюшкан да. Андан тышкары бул жерде ошол актерлордун оюну деген шкала боюнча дагы жазышкан. Анан бул жерде дагы ушул жагдайда кандай кылып баалаш керек да бул жерде. Анан ал жерде биз эмне деп окуп атабыз? Бул фильм, ошо тексттин ичинде баягы атайлап жасалган съемкалар болгон жок деп. Анан бизде ошол актерлор жок болчу өзү деген сыяктуу нерселер бар да тексттин ичинде. Анан биз аны баалаган мезгилде могу тексттеги маалыматка дагы көңүл бурбай кое албайбыз. Көңүл буруп кое турган нерсе бул тексттер баягы бир караганда жеңилдей көрүнөт, бирок чындыгында ошолордун жардамы менен алар күнүмдүк бизде дуушар болуп аткан тексттер, жана алар күнүмдүк жашообузда дуушар болуп, алар улуу адамдар жана балдарга дагы өзүнүн таасирин тийгизген тексттер болуп саналат. Бул реалдуу жагдайды келсилер, айталы бир кинону көрөйүн дегенде ошого башкалар кандай комментарий калтырыптыр деп кызыгасыңар. Анан жанагы биз көргөзгөн сыяктуу мүмкүнчүлүктү же ошондой ыкманы колдонуу менен өзүнүн максатын көздөгөн ушул тексттерге дуушар болуп калышыңар мүмкүн. Ошондуктан ошол тексттерге сабаттуу мамиле кылып, жанагы мен айткан менен биз колубуздан келишинче ошол жагдайда кандай чечим алыш керек экендиги боюнча өзүбүз жеке мүмкүнчүлүктөрүбүздү колдонуп чечим кабыл алсак болот. Биз балдарга тапшырма берген учурда
жөнөкөйрөөк тапшырмаларды бергенге аракет кылыш керек да. Мисалы, жана мен силерге ошол жанагы портал грамота чеки туру боюнча берген дагы жерде тапшырмаларымда жөнөкөйлөтүлгөн тапшырмаларда ошо балдарды кызыктырыш үчүн, иштеп башташ үчүн, анан алар эки тексттеги карама каршылыктарды аныктап алышы мүмкүн, баягы бир караганда көзгө уруна тургандардычы. Андан кийин алар мына ушундай карама каршылыктарды айталык мындай жашырылган, купуяраак болуп жасалган тексттерден дагы аныктаганга мүмкүнчүлүктөрү боло баштайт. Дагы көңүл бура турган нерсе бул атайын тексттер менен иштөө дагы жакшы натыйжасын берет. Мына ушундай тилдик манипуляция боюнча сиздерге азыр бир текстте көрсөттүм. Ал эми бул жердеги текстке көңүл бура турган болсоңор, маалыматты кантип текшериш керек? Мына ушул текст биздин тапшырмабызда, ал жөн гана текст эмес, ал биздин даярдап чыгарган баягы тапшырмаларыбыздын ичинде иштеп чыккан. Ага ылайык силер ошо окуп аткан адам өзү кандай белгилер боюнча мына кандай белгилер боюнча буну кантип жасаш керек экендигин карап, анан кийин аны кайрадан карап, текшерип, бул фейк маалыматпы, жокпу, ошону аныктаганга аракет кыла турган ушундай тексттер бар. Айталы фактыларды текшерүү деген боюнча ким жазып атат, ага ишенсек болобу деген сыяктуу. Ошондой эле фото менен видеолорго пункт коюп көңүл бурабыз деген эрежелер бар. Мына ушундай атайын тексттер дагы аябай жакшы. Баягы тапшырма катары ошо окуучуларга берген, анткени алардын негизинде дагы көндүмдөрүнүн деңгээлин жогорулаткан мүмкүнчүлүгү бар. Атайын ушул иштерди уюштурса болот. Анан жөн эле аларды окуп туруп суроолорго жооп бериш үчүн ана тексттерди берсе, ал баягы ошо тексттерди түшүнүүнүн деңгээли төмөнүрөөк болот да. Ал эми атайын баягы тапшырма катары ушул ситуация жагдайды модельдеп туруп атайын ошол тапшырмалар бере турган болсок, ал жерде башка бир жагдайга дагы шилтеме бере турган болсок, ошондо бул окуучулардын таптакыр башкача когнитивдик мүмкүнчүлүктөрүн колдонгонго жардам берет. Анан ошол маалыматты, тексттин ичинде маалыматты сынчыл ой жүгүртүү менен карап, анан анын анык эмекестиги боюнча чечим кабыл алганга мүмкүнчүлүк беребиз. Анан натыйжа дагы ошол текстти түшүнүүдүн натыйжасы дагы таптакыр башка болот. Анан бул жерде ошол маалыматтын аныктыгы, анан булактын ишенимдүүлүгү туурасында сөз кылсак болот. Мен силерге сөз кылган ошол изилдөөнүн бардыгы бүгүн изилдөө туурасында сөз кылдык. Жана бүгүнкү ушул семинардын, вебинардын жыйынтыгын чыгаруу менен айта турган нерсе, ошол компетенттүү санариптик окурман деген ким деген суроого жооп катары айта турган нерсе, бир жагынан алганда бул санариптик окурман деген бул тез арада чечим кабыл алган, жана ошондой эле өзүнүн ошол тексттин ичиндеги каттамын жасай ала турган адам. Ошондой эле салттуу окурмандан айырмачылыгы, ал метакогнитивдүү окуунун стратегиясын колдонот. Ал жерде окурман өзү аң сезимдүү түрдө пландайт, көзөмөлдөйт жана ошол текст менен баягы иштөөдө өзүнүн иш аракеттерин өзү коррекциялайт жана баалайт деген сөз. Мына ушулардын баардыгын силер презентациядан окуп алсаңар болот. Биз жана бул темада тыкыр сүйлөдүк, мисалдарды келтирдик. Жана ошондой эле биз ошол түзүмү жөнүндө, мазмуну жөнүндө сөз кылдык. Ошондой эле тексттин мазмунун, анын заголовок, подзаголовок боюнча же биринчи баягы саптары боюнча ал кандай текст экенин божомолдогонго мүмкүнчүлүктөр туурасында сөз кылдык. Мына ушул нерселер абдан маанилүү, бирок ошол эле учурда дагы бир көңүл бура турган нерсе бул, балким көбүрөөк дагы маанилүү болгон нерсе бул жаңы эле силер жөнүндө сүйлөшкөн нерселер. Булар ошол текстке баалай билүү мүмкүнчүлүгү, анын объективдүүлүгү, ишенимдүүлүгү жана маалыматтын толуктугу жана карама каршылыктарды таба билүү боюнча да. Эми
мына ошол тизмени улантса деле болот, бирок негизги нерселерди силер менен талкууладык. Жана эгерде жыйынтык чыгара турган болсок, белгилеп кое турган нерсе бул мына ошол базалык универсалдуу ошол нерселерди багыттоонун өзү кандай текст болсо дагы бизге көңүл бура турган нерселер жөнүндө биз сөз кылдык. Бирок ошол эле учурда Галина Юрьевнанын ошол изилдөөсүндө мына ошол аракет кылган нерселер, ушу санариптик тексттерди өздөштүрүү маселеси маанилүү экендиги белгиленген. Ал эми биздин ыкмабыз болсо, мына ушул көндүмдөргө байланышкан нерселердин баардыгы бул атайын баягы түзүлгөн ошол тапшырмалардын негизинде окутуу болуп саналат да. Бул биздин өзүбүздүн салымыбыз десек болот ушул жаатта. Суроолор болсо мен жооп бергенге даярмын. Любовь Анатольевна, чоң рахмат. Абдан кызыктуу болду. Бизде мындай бир суроо болуп атат, ага жооп бербей кое албайбыз. Рыскүл Турсунбай кызы жазып атат. Сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызды балдарда ошол маалыматтын аныктыгын билгенге кантип кандай бир тажрыйбаңыз менен бөлүшө аласызбы деп сурап атат. Негизи бул суроо мен айтканга чейин суроо берсе керек да, жана тапшырмалар боюнча дагы бир жолу кайталып отурган нерсе. Эгерде биз бул сабактарды туура, тапшырмаларды туура түзсөк, балдар менен талкууласак, жана ошол тапшырмалар көп берилсе, негизи мына ушул көндүмдөр жакшы эле калыптанат. Дагы кошумча айтып кое турган нерсе, көп учурларда мектепте азыр мына долбоорлор бар, ар кандай өз алдынча кандайдыр бир белгилүү бир интернеттен ар кандай тексттер бар. Көп учурда алар башкача айтканда көп учурда мына ушундай өз алдынча кандайдыр бир ошол сабактардын учурунда, сабактан тышкары учурда ушундай маалыматтар даярдалып аткан мезгилде бул жерде кандайча мына ушул анык эмес маалыматты кантип аныкташ жөнүндө сөз болот да. Кошумча катары айта турган ушул. Чоң рахмат. Биз мындан ары дагы силер менен иштегенге даярбыз, бирок ошол жанагы тапшырмаларды берүү бул өтө маанилүү, жакшы бир ыкма экендигин белгилеп коюш керек. Чоң рахмат. Эмесе бул жерде дагы бир суроо бар. Жалпы мүнөздүү экен, Галина Сергеевна жооп бергенге жардам берет го деп ойлойм. Аты жөнүн жазбаптыр, ал бизден мындай деп сурап атат. Ошол билим берүүнүн сапатын баалоодо кандай критерийлер азыр бизде өлкөдө колдонулуп атат дейт. Мисалы, ОРТ же ПИЗа бар. Дагы кандайдыр бир ушундай ыкмалар барбы? Ушул жаатында тажрыйбаңар менен бөлүшө аласыңарбы деп атат. Мына ушул билимди баалаш үчүн деп. Эдуард, чоң рахмат. Мен албетте баягы тестирлөө борборунун адиси эмесмин, бирок ошентсе дагы бул жерде эки багыт боюнча азыр иштер жүргүзүлүп атат. Мына ушул предметтик ушул натыйжаларды баалоо боюнча айталы, бул жерде ушул улуттук мындай бир баалоо бар, окуу жетишкендиктери боюнча жакын арада ал ушул өзүнчө класстар боюнча өткөрүлө турган болот. Башкача айтканда, мына ушул иштелип чыккан тапшырмалардын негизинде мына ушул өзүнчө предметтер кандай. Ушул өзүнчө класстар боюнча өткөрүлө турган болот. Башкача айтканда, мына ушул иштелип чыккан тапшырмалардын негизинде мына ушул өзүнчө предметтер кандай. Ушул өзүнчө класстар боюнча өткөрүлө турган болот. Башкача айтканда, мына ушул предметтер
ошондой эле мына ошол тапшырмалардын банкы боюнча функционалдык сабаттуулук боюнча азыр Любовь Анатольевна мына ушул жаатта азыр иш жүргүзүп атат. Анан биз андан кийин мына ушул окуй билүү сабаттуулукка дагы көңүл бура алабыз. Любовь Анатольевна бул ошол жана окуй билүү сабаттуулугу жаатында иш алып барууда. Анда орус тили боюнча да, кыргыз тили боюнча дагы тобу бар, котормочулары бар, ага иштегенге жардам берген. Ошол жакын арада мына ушул тапшырмаларды пробациясы өткөрүлөт деген ойдомун. Жана ошол кийинки окуу жылына карата мына ошол атайын платформа түзүлөт деген ойдомун. Жана аларда жана ошол тапшырмалардын системасы түзүлөт. Мына ар кандай багыттардын функционалдык сабаттуулуктун багыттары боюнча дагы берилет деген ойдомун. Мына ошол физика, химия жана биология сабактарын өздөштүрүү боюнча жана окуй билүү сабаттуулугу боюнча азыр Любовь Анатольевнанын идеясын андан дары улантып койсом, негизи бул абдан маанилүү ошол багыт болуп саналат деп ойлойм. Жана ошол билим берүү министрлигинде дагы жана айрым университеттерде дагы мына ушундай долбоор боло турган болсо, бул жаатта биргелешип аракет кылсак болот деп ойлойм. Любовь Анатольевна айтып аткан ошол тапшырмалар реалдуу жагдайды модельдештирет. Жана бул ошол билим берүүнүн сапатын жогорулатууга өзүнүн салымын кошо алат. Жана бул тапшырмаларды андан ары түздөн түз айталы Машаны мисалы ошол кайсы бир кыргызча ысымга алмаштырып койсо болот, мисалы Нургүл деп да, же болбосо мына ушул аналогиялар боюнча тапшырмаларды дагы ушул ар кандай ошо булактардан дагы пайдаланса болот. Ошондуктан бул абдан келечектүү багыт деп ойлойм жана абдан керектүү багыт деп ойлойм баарыбыз үчүн. Любовь Анатольевна эмеске чоң ыраазычылык билдирип койгум келет. Мына ушундай абдан маанилүү тема үчүн ал жалаң ушул усулдук жактан эмес, педагогиялык жактан дагы, жалпы адамзаттык көз караштан алганда дагы абдан маанилүү нерселерди алдым өзүм үчүн. Мен өзүм ушул электрондук тексттерди кандай чык деңгээлде компетенттүү окурман катары окуй ала тургандыгыма дагы көңүл бурдум. Негизи ошол текстти кантип окуй турганымды пландоо канчалык маанилүү экенин түшүндүм. Ошондуктан мына бүгүнкү биздин ушул талкуулообуз абдан маанилүү болду деп ойлойм. Эмесе дагы бир жолу белгилеп кое турган нерсе, биздин тобубуздан дагы азыр ошол математикалык билим берүү боюнча дагы жолугушуу болот. Ошо келечек Эдуард, сизге сөз. Чоң рахмат. Мен азыр өзүмдүн дагы жеке бир тарыхымда, баянымда айтып коеюн дедим элем. Чындыгында эле татаал ошо тексттерди окууга абдан оор. Менин биринчи тажрыйбам бул согуш жана тынчтык болчу. Анан дайыма алардын улам берилген шилтемелерин ошол жактан окуп, анан дайыма ошол жака кайрылып окушум керек болчу да. Андан кийин ошондо дайыма эле ошол алардагы шилтеме аркылуу түшүндүрмөлөргө кайрылганга туура келет да. Мен абдан көп ошол тексттерди окуган мезгилде дагы бир айтып кое турган нерсе, ошол Twitter системасы бар. Мага ошол анын бул жерде өзлөрүнүн вокабуляры, өзлөрүнүн сөздүктөрү бар. Жана буга сөзсүз түрдө баарыбыз көнүп, ошол электрондук тексттерге байланышкан көйгөйлөр кандайча болгон, биздин балдар үчүн дагы белгилүү бир кыйынчылыктары бар. Эми жыйынтык чыгаруу аркылуу дагы бир жолу Любовь Анатольевна сизге ыраазычылык билдирип койгум келет. Сизге абдан кызыктуу ушул баяныңыз үчүн, ошо артуучулук мүнөздөгү айтып берген нерселериң үчүн, актуалдуу маселелерди өздөштүрүү үчүн абдан кызыктуу болгон баяндамаңызга дагы бир жолу ыраазычылык билдирели. Бүгүн бизде 147 катышуучубуз болду. Баарыңыздарга убакыт тапканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирип койгум келет. Дагы көңүлөрү буруп койгон нерсе, бул биздин 7-чи вебинарыбызды өткөрүп атабыз. Кийинки шаршемби күнү дагы абдан кызыктуу дискуссияны пландап атабыз. Бул жерде биздин кесиптештерибиз медиа сабаттуулук боюнча окуучулардын жана балдардын ошол темага жана ошондой эле медиа өнүмдөрдү, тексттерди, контексттерди даярдоо боюнча
бизден абдан кызыктуу спикерибиз чыгып сүйлөмөкчү. Төрөлиева Гүлнур, ал журналистика боюнча магистр жана ал мына ошол кандайча биз ушул тексттерди колдонуу менен манипуляция жасаганга мүмкүнчүлүк боло тургандыгы туурасында сөз кылмакчы. 22 февралда бизде абдан кызыктуу дискуссия болмокчу. Ушул математика, санариптик чөйрөдө математикага үйрөтүү боюнча бизге Галина Сергеевна менен Лариса Олеговна Ослова спикер болушмакчы. Жана биз ошондой эле бул жерге ошол санариптик гигиена жана киберкоопсуздук боюнча дагы спикерди чакырып атабыз. Ал дагы биздин кийинки ушул вебинарларыбызда катышып, сиздерге тийиштүү өзүнүн маалыматы менен бөлүшмөкчү. Бул бизде 1 мартта болот. 10 мартта биз Галина Сергеевна менен бирге дагы ошол санариптик технологиялар билим берүүдө деген теманын тегерегинде жана инсандык өнүгүү боюнча сөз кылмакчыбыз жана кандай тобокелдиктер бар экендигине да көңүл бурмакчыбыз. Бизде 15-нде акыркы жыйынтыктоочу сессиясы өткөрмөкчүбүз. Жанага биз абдан кызыктуу спикерди, бул ошол Кыргызстан программасынын жетекчисин чакырып атабыз. Ал азыр бизге, биздин жаштарыбызга инновациялык, креативдүү долбоорлор жасаганга жардам берген адам. Жана ал бизге вебинардын учурунда азыр кандай компетенциялар керек экендигин жана жаштар кандай көйгөйлөргө дуушар болуп аткандыгы туурасында сөз кылып бермекчи. Ушул санариптик технологиялардын базасында жана кандай билимдер менен алар кандай билимдерге ээ болушу керек экендиги мына ушул азыркы дүйнөдө атаандаштыкка туруштук бериш үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул кызыктуу жолугушуу үчүн кийинки шаршембиде баарыңыздар менен саат 2-де Бишкек убактысы боюнча сиздер менен жолукмакчымын. Дагы бир жолу биздин ушул Facebook баракчабызга катталып алсаңыздар деп чакырып кетет элем. Баардык маалыматтар менен таанышсаңар болот. Анан баардык буга чейинки өткөн вебинарларды көрсөңөр болот жана эң актуалдуу маселелерин алганга мүмкүнчүлүк болот.